Бейшембі күнгі қарата оқиялар түрмегі назарыңыздарда, саламатсыздарбы? Мықты айыл қару сынағы жиынтықталып, жеңүүчүлөр автоунааларга ээ болушту. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам кызматын жарандарга атысыз кеңеш жардам берет. Бүгін қант диабетіне қаршы күрөшүү күнүнө карата акция өткөрүлдү. Элет жерлерин өнүктүрүүгө карата дем шык берүү максатында Нарын районунда 2019 жыл аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы алкагында өткөрүлгөн мыкты айыл кароо сынагынын жыйынтыгы чыгарылды. Аталган сынакка райондон Достук, Алыш, Аккыя жана Өрнөк айылдары атсалышып, жыл ичинде жасалган иштерине баа берилип, жыйынтыгында жеңүүчүлөргө автоунаалар жана акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Көпчүлүк айылдыктарды шыктандырган мындай сынактын өткөрүлүшү менен айылдарда бир катар социалдык маселелер жөнгө салынып, шарттары жакшыртылды. Кененирээк кийинки материалда айтылат. Айыл элдеринин жасаган ишине дем берүү, алдыга умтулууга карата түрткү берүү максатында Нарын райондук администрациясы тарабынан мыкты айыл сынагына катышкан айылдарда жасалып жаткан иштер менен жеринде таанышуу максатында өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Алымкулов баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана атайын уюшулган комиссия мүчөлөрү айылдарды кыдырышты. Алгачкы сапар Достук айылында башталып, анда жасалган иштердин көпчүлүгү жашылдандыруу, көрктөндүрүүгө басым жасалгандыгына күбө болдук. Жыл ичинде парк, балдар аянтчасы курулган. Жогоруда айткандай, президентибиз тарабынан регионду өнүктүрүү, санариптештирүү жылы деп жарыяланган указ бар. Былтырда болгон, быйылдагынан Нарын районунун Достук айылынан башталган сапар Дөбөлүү айыл аймагынын Алыш айылында уланды. Алып айтсак, Алыш айылына жыл ичинде инвестиция тартылып, 10 миллион 77 миң сомдон ашык иштер аткарылган. Анда көчөлөр көрктөндүрүлүп, жолдорго шагыл төшөлгөн. Ошондой эле жергиликтүү демөөрчүлөрдүн жардамы менен жаңы бала бакча салынып, бүгүн эртең ишке берилүү астында турат. Айыл элинин дагы бир алгылыктуу иши тигүүчү цех. Анда айылдагы 6 айым эмгектенип, тиккен кийим-кечектери коңшу өлкөлөргө чейин экспорттоолорун айтып өтүштү. Эртемен 9-дан келип, кечки 6-га чейин, 8-ге чейин келип иштеп кетишет. Шарттарына ошондо бизде 6 кыз иштеп атышат. Айлык акыларын буларга крой алып келип берем, ошолорду кандай кылып өз иш аракеттерин жасайт, ошолор менен мисалы 10-ду 20-ны чыгарса бир күндө, бир айда жума 10 күндө бирден айлык алышат. Ошондо 2,5–3 миңге айланып атат. Жакшы иштеген кыздарыбыз 3,5–4. Сынакка катышып жаткан Чет Нура айыл аймагынын Аккыя айылы да оңдоп түзөөдөн четте калган эмес. Айылдын ички жолдоруна шагыл төшөлүп, түнкү шамчырактар орнотулган. Ал тургай айыл эли үчүн бильярд залы да ачылган. Андан тышкары бир катар социалдык объектилер оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Машинканы каяктан алдыңыз? Машинканы ар бирибиз өзүбүз. Миңбулак айыл аймагынын Өрнөк айылында да бир топ алгылыктуу иштер жасалган. Айылга кире бергенде эле мал базар көзгө урунат. Андан өткөндө курулуш материалдар сатылуучу дүкөнда элдин кызматында. Ошондой эле көчөлөргө түнкү чырактар орнотулган. Мындай иштин колго алынышы көпчүлүктү кубандырууда. Анткени акыркы жылдары унутта калып, кайрадан Нарын району тарабынан уюштурулган мыкты айыл сынагын өткөрүү боюнча атайын буйрук чыгарылып, жобо менен бекитилип, ишке ашырылган. Негизги максаты айылды көрктөндүрүү, көтөрүү болуп саналат. Эч кандай цифра же бир жайыттын акысын чогулушуу же салыктын чогулушу деген жок. Айылдын көркү оңолушу, элдин түп көтөрүшү, элди уюштуруу. Ачык эле айтканда, ушул Борбордогу биздин Чүй областындагы Оштогу жана башка Чолпон Ата шаарынын айланасындагы эң кооз жакшы айылдардан кем эмес айылдар жасап чыгуу. Аталган сынактын жыйынтыгын чыгаруу Нарын шаарында улантылып, Муратбек Рыскулов атындагы музыкалык драм театрында салтанаттуу жыйын менен коштолуп, калыстар тобу тарабынан эң мыкты деп табылган Достук айылынан Мерседес үлгүсүндөгү автоунаа, экинчи, үчүнчү орунга татыган Аккыя жана Алыш айылдарына Жигули унаалары ыйгарылды.
Андан тышкары кароо сынакка катышкан 4 айылга 150 миң сомдуу күбөлүктөр тапшырылды. Бул эми элдин намысы, элдин жеңиши. Мен баарын утулду деп эч кимди айта албайм. Себеби райондун эли биригип жалпы эмгек кылышты. Көп түкүрсө көл болот демекчи, жогорудагы айылдарда жалпы элдин аракети менен бир топ алгылыктуу иштер жасалып, башка аймактарга да үлгү болуп калары талашсыз. Азима Жекишова, Нурбек Рахманов, жаңылыктар. Аяктап бара жаткан аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы алыска айылдар үчүн жемиштүү жылдардан болууда. Дегенибиз өстүбүздөгү жыл ичинде Актала районунун Кара Бүргөн айылында өкмөттүн түрткү берүүчү грантынын эсебинен жана айыл тургундарынын көмөгү менен айыл ичиндеги бала бакча толук кандуу оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Ошондой эле мындан сырткары 2 миллион сомдун айланасындагы каражатка айыл ичине кичи футболдук аянтча курулууда. Алыскы айылда аткарылып жаткан иштер менен кабарчыбыз Эсенбек Сталбек уулу жеринен таанышып кайткан. Учурда 50 бала тарбияланып жаткан бул бала бакча аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында өкмөттүн түрткү берүүчү грантынын эсебинен 2 миллион 600 миң сомго толук кандуу оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Ошондой эле кеп болуп жаткан бала бакча Актала район Кара Бүргөн айылында жападан жалгыз бала бакча болгондуктан бакчага барууга кезекке тургандардын саны да арбын. Ошондон улам бул көйгөйдү чечүү үчүн бакчанын имаратына жанаша жайгашкан имаратта толук кандуу оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, дагы 50 баланы кабыл алуунун алдында турат. Алгачкы ачылуу болуп, тиги көп кыйынчылыктар болгон да. Анан 2013-жылдан баштап ата-энелердин камкордугу жана жумушчу кызматчылардын өздүк салымынын негизинде бала бакчанын ички потенциал жана сырткы потенциалы уламдан жылдан жылга өсүп өнүгүп келе жатат. Мисалы, быйыл 2018-19 жылы 2 миллион 600 миңге стим гранттан капиталдык ремонт болду, сыртты. Крыша алмашты, терезелер алмашылды, калгалар алмашылды. Муну менен катар бакчанын жылуулук системасы да жаңыртылган. Аны менен кошо бала бакчада иштеген кызматкерлер өз чөнтөктөрүнөн 100 миң сомдун айланасындагы каражат чогултушуп, ички жасалгаларын жаңыртышкан. Жалпы коллектив өзүнүн чөнтөгүнөн, өзлөрүнүн айлыгынан 10.800 сомдон чыгарышып, жалпы капиталдык ремонттон өткөрүп, сентябрда эме ишке бердик да. Азыр болсо 50 бала дагы 50 бала кошумча бала кабыл алууга, 2 тайпа ачууга даярдык жүрүп атат. Мындан сырткары Кара Бүргөн айылында быйылкы жыл ичинде 3 миллион сомдун башын чапчыган дагы 3 объекти ачылган. Тактап айтканда жергиликтүү бюджеттин эсебинен 1 миллион сомдун айланасында каражатка ФАП салынып ишке берилсе, өкмөттүн түрткү берүүчү грантынын эсебинен 2 миллион сомдун айланасындагы каражатка кичи футболдук аянтча курулууда. Кичи футболдук аянтчасын куруп берип атабыз жаштарга. Андан сырткары ошол нарын жергеси ошо мал чарбачылык, мал күндүктүү жер болгондуктан ошол заманбап малдарды ошо вакцинация кылып, ийне уколдорун сайганга ошол вет сервисти өткөндө 1 ай мурун ошо ачып ишке бердик. Ошо көрктөнүү жашыландырууга ошол парктарды тостук, айылдык жаштардын демилгеси менен ошол фонарларды, көчө фонарларын, прожекторлорду оңдоп ошо иштер жүрүп атат. Ошондой эле аталган айылда быйылкы жыл ичинде жеке дөмөрчүлөрдүн жана айыл тургундарынын көмөгү, каржылоосу менен айыл ичи көрктөндүрүлүп, жарыктандыруу иштери жүргүзүлгөн. Андан сырткары демөөрчүлөрдүн жана жергиликтүү бюджеттин каржылоосу менен заманбап ветеринардык клиника курулуп ишке берилген. Мындай аракеттер менен элеттиктер өкмөттүн гана колун карап отурбастан көмөктөш болуп, айылдын жашоо шартын жакшыртышууда. Эсенбек Сталбек уулу, Нурбек Рахманов, жаңылыктар, Актала району. Турмуштук ар кандай кырдаалдарга кабылып, укуктук жактан жардамга муктаж жарандарга мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык акысыз юридикалык кеңештер берилет. Муну менен катар социалдык жактан колдоого муктаж адамдар квалификациялуу юридикалык жардамдарды алууга укуктуу. Юстиция министрлиги тарабынан ишке ашырылып жаткан мындай камкордукту көпчүлүк эле жарандар биле беришпейт. Мындан улам калк арасында маалымат таркатуу үчүн өлкө аймагында 18 ноябрдан тарта 22 ноябрга чейин калкка укуктук кеңеш берүү максатында декада жүргүзүлмөкчү. Анын алкагында борбордук аянттарда, базарларда юристтер, жактоочулар тарабынан жарандарды түйшөлткөн суроолоруна жооптор берилмекчи.
Деги эле акысыз юридикалык жардам долбоору Нарын облусунун аймагында кандай аткарылууда, кайрылган жарандардын маселелери кандай чечилүүдө? Кийинки сюжетте айтылмакчы. Бир чындыгында эки факт менен кайрылып калдык. Биздин өзүбүздүн дагы Нарын шаарынын тургуну Асыл Жаманова мамлекет кепилдеген юридикалык жардам алгандардын бири. Жарандык иш боюнча соттук отурумдар болуп, квалификациялуу юридикалык жардам алган. Адистер тарабынан акысыз жардам алган каарман мамлекеттик коррупцияга каршы жогорку элдик көзөмөл коомдук бирикмесинин Нарын облустук өкүлү болуп эмгектенет. Бирикмеге Нарын шаарынын тургуну Шарапат аттуу айым быйылкы жылдын жаз айларында жардам сурап кайрылган. Бирикмеде укуктук жактан жардам берүү мүмкүн болбогондуктан мамлекет кепилдеген юридикалык жардам берүү борборунун Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнө кайрылышкан. Нарын шаарынын жараны Шарапат аттуу жаран турак үйдү кошунасы мыйзамды бузуп, турак үйдү туура эмес куруп алган боюнча, куруп алуу боюнча ушу кайрылган болчу. А жерден биз направление берип, ошо мамлекет кепилдик юридикалык жардам жөнүндө адвокаттар бар. Ошол жака кайрылсаңыз болот деп биз ошол жака мекеменин атынан, организациянын атынан сунуш жазып туруп кайрылдык элек. Бул жаранга шаардык соттон ошо мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жакта иштеген Асанов Ыдырыс деген адвокат бала жардам берип, шаардык соттон дагы утуп чыкты. Бул Шарапат аттуу жаран областтык соттон дагы ошо дистанциялардын баарынан утуп чыгып, Шарапат аттуу тургундун маселесине аталган борбордун Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн юристи Ыдырыс Асанов көмөк көрсөтүп, эки инстанциядагы соттук отурумдарга катышып жактоочулук кылган. Баягы кызыл линияга, чек арага чукул тамын салып койгондо, натыйжада бизге кайрылган жарандын там өкө чукул жайгашкандыктан жаан чачында кыштын күнү кар эки стенанын ортосуна түшүп, Алиеванын үйүнө баягы коркунуч жаратканда, себеби суу эрийт, кар, муз болот, ал эриген муздар үйүн каптап, тамы жарылып баштаганда, ошондуктан мыйзамдуулугун карап, кимики мыйзамдуу курулган текшертүү боюнча бизге кайрылган. Биз тийиштүү органдарга кайрылдык. Алар тараптан атайын комиссия барып текшерип, кошунасы тийиштүү архитектурадан, госрегистрдан тийиштүү документтерди албай кургандыгы аныкталган. Анын негизинде биз сотко кайрылганбыз. Сот биздин арызыбызды карап, биз кайрылганден бул жерде бир эле жолу бар экен, мыйзамсыз курулган курулушту алдыруу боюнча. Биздин койгон талап боюнча жоопкер тарап Алиеванын баягы келтирилген чыгымдарын, келтирилген зыяндын ордун толтуруп, өзүнө тийиштүү жанакы сынган, жолсо суу аккан тамын чатырчасын кайрадан чатыр крышасын чыгарып, үстүн толук бүтөп берди да. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам берүү боюнча Нарын облусунун аймагында жалпы 3 борбор бар. Нарын шаары, Ат башы жана Кочкор райондорунда орун алып иш алып барышууда. Анда турмуштук тигил бул кырдаалдардан улам жабыркаган жарандарга акысыз юридикалык кеңештер берилет. Ошондой эле соттук процесстер боло турган шартта кайрылгандардын социалдык абалы, кабылган окуясы эске алынып, жактоочулук кызматтары көрсөтүлөт. Ал төмөндөгүдөй учурларда: адам кылмыш жасаган деп шектелген же кармалган кайсы учур болбосун акысыз жактоочу менен камсыз болот. Кийинки экинчи бул өзгөчө оор кылмыш жасаган адам же болбосо шектелген адам деген адам жаранга карата биринчи, экинчи топтогу жарандарга, аз камсыз болгон үй бүлөгө, жашы жете элек балдарга, мөөнөттүү аскер кызматында жүргөн адамдарга, ошондой эле мамлекеттик жатак үйлөрүндө жашаган кары картаңдарга, ошону менен бирге эле жашка толо элек балдары бар, багуусунда балдары бар ата же эне кайрылса болот да. Калк арасында укуктук жактан жабыркагандар көп болгону менен бардык эле жарандар акысыз юридикалык жардам алуу мүмкүнчүлүгүн биле беришпейт. Мамлекет тарабынан колго алынган мындай кадамды калкка жеткирүү максатында өлкө аймагында калкка акысыз укуктук жардам көрсөтүү боюнча декада башталуу алдында турат. 18-ноябрдан 22-ноябрга чейин өткөрүлүүчү иш чаранын алкагында Нарын облусунун аймагында бир катар иш чаралар мерчемделип белгиленген.
Нарын облусунун юстиция башкармалыгынын ар бир специалисттери, ар бир адиси жана адвокаттары, мамлекеттик нотариустары, консультанттары тарабынан акысыз консультациялар берилип, ошол күнгүгө, ошол бир жумалык декадага ар бир жарандарды чакырат элек, өзүнүн көйгөйлүү маселелерин ушул күнү чечип, консультация алып кетсе болот. Мындан сырткары дагы ар бир райондо, ар бир Нарын облусунун ар бир районунда дагы борбордук базарларына чыгат, борборлук аянттарына администрация менен, мамлекеттик администрация менен чогуу азыркы күндө иш жүргүзүп атат. Укуктук жактан жабыркап, жардам алууга муктаж болгон жарандарга калк көп чогулган жерлерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлмөкчү. Андыктан өз укугуңузду коргоо боюнча түйшөлткөн суроолоруңузга кеңири жооп алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөндүктөн келип катышып кетиңиздер. Чапара Садыкказиева, Нурбек Рахманов, Нарын шаары. Бүгін бүткүл дүйнөлүк кант диабетине каршы күрөшүү күнү. Бул күнгө карата Нарын шаарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, кант диабети менен жабыркап жүргөндөрдүн абалдары текшерилди. Дарыгерлер жарандар аталган дартка олуттуу мамиле жасабай тургандыктарын белгилешип, ар бир үчүнчү киши кант диабети менен жабыркаарын айтышат. Анткени кант диабети дүйнөдөгү кеңири тараган инфекциялык эмес, медициналык жактан өмүр бою үзгүлтүксүз жардам кылуусун талап кылуучу оорулардын бири болуп саналат. Мындан улам жылына бир ирет кандагы канттын көлөмүн текшертип туруу зарыл дешет дарыгерлер. Давлениеңиз көтөрүлөбү? Ушу давлениени жазып койдум. Кан артериялды каяка жазып койдум? Нарын облустук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун дарыгери эндокринолог Нуржамила Кулукееванын кабылдамасына келген жарандардын көпчүлүгү кант диабетине чалдыкканын айтып кайрылышат. Алардын ден соолугуна карата мындай дооматтарын уккан дарыгер дароо эле физикалык активдүүлүктү сунуштап, дене салмагын көзөмөлгө алууну кеңеш кылат. Ошондой эле тамак аш рационуна да тыкыр көзөмөл кылууну эскертип, майлуу чочок, казык, карта, таттуу жана камыр тамактарды токтотуп, жашылча жемиштерден жүзүмдү, коонду колдонбоону белгилешет. Мындай учурда жеңил витаминдүү тамактар сунушталат. Бул аябай мындай коркунучтуу оору, мындайча алгандачы. Бул аябай серьезный оору, өзүнүн кабылдоолору менен коркунучтуу, көп органдарга кабылдоону берет. Анан оорулардын маани бербегендери да көп болуп атат. Эми бирок кээде карасаң, адамдар мына ушундай боорукинде бир иш чара болуп, баягы телевидение, радиодон выступление болуп калса эле келип көрүнүп ушинтип калышат. Анан бир канча убакка чейин тыныгып жоголуп калышат. А бул диагноз коюлуп, такталып, сиздики кант диабет болуп атасыз, дарыланыңыз, режим кармаңыз деген сөзгө дагы маани бербеген оорулар бар да. Кант диабети дүйнөдөгү кеңири таралган инфекциялык эмес, медицина жактан өмүр бою үзгүлтүксүз жардам кылууну талап кылуучу оорулардын бири болуп саналат. Ал оор эндокринологиялык оору. Кант диабетинде адамдын организми инсулинге көз каранды болуп, инсулиндин жетишсиздигинен улам өтө семирип кетүүдөн, тукум коочулуктан, кесепетинен, уйку бездердин сезгенишинен да келип чыгат. Буга чейин 40 жаштан жогорку курактагылар арасында кездешип келсе, барган сайын жашарып жаткандыгын дарыгерлер белгиледи. Бул күн санап өсүп атат, көп болуп атат. Эгер 3 кишини алсак, ошонун ичинен бирөө сахарный диабет экенин билбеген адам бар. Жаш курагы 40-45 жаштан өйдө бул оору аябай көп жолугат. Эми азыр балдарда да көп болуп атат. Балдарда да көп чыгып атат. Балдардын да жанагындай толуп кеткен балдар көп болуп атат. Туура эмес тамактанган балдар көп болуп атат. Анан генетика жана тукум куучулук фактор да влиять этет, тукумунда болсо. Анан жанагындай бир момундай вирусный инфекциялар, ушулар да балдарга алып келет. Вирустуу, обычный эле ОРВИ, грипп, жанакыл ичеткө энтеровирус, ушулардан байкаш керек да, балдарда да көп чыгып атат. Кант диабетине каршы күрөшүү күнүн белгилөөнүн максаты буга коомчулуктун жана бийликтин көңүлүн бурдуруу, маалыматтуулукту арттыруу. 2018 жылга карата алынган маалыматка ылайык Кыргызстанда 62 миңден ашык жаран бул дарт менен жабыркашат. Бул күнү кант диабетинен үй бүлөңдү сакта аталышындагы чакан акция уюштурулуп, эл аралык донорлордун чакан азык түлүктөрү таратылды. Көпчүлүк иш-чаралар негизгиси Healthpage International жана эндокринологиялык диабеттердин коомдук уюмдары менен биргеликте Бишкек шаарында дагы көптөгөн иштер жүргүзүлүп жатат. Бул иш-чарага кант диабети менен ооругандар, волонтерлор, студенттер, мугалимдер жана башка коомдук өкүлдөр ошо машыгуу жазуу менен элге ушу кант диабети жөнүндө маалыматтарды берип жатышат.
Аталган оорунун алгачкы белгилери адам суусап, сууну көп иче баштайт, алы кетип абдан арыктайт. Эгер бул белгилерди байкаганда дарыгерге кайрылбаса өтүшүп кетет да көзгө, жүрөккө өз таасирин тийгизет. Андыктан мезгил менен каныңыздагы кантты текшертип коюуну унутпаңыз. Нурзада Мукашева, Бактияр Сарсаров, Наран шаары. Ал эми жугуштуу бруцеллездардына каршы медициналык жана ветеринардык фельдшерлер биргеликте натыйжалуу күрөшүү максатында билим деңгээлдерин жогорулатып жатышат. Бүгүн Нарын медициналык колледжинде аталган бөлүмдүн студенттер ортосунда интеллектуалдык оюн уюштурулуп, бруцеллездардын дарылоо ыкмалары тууралуу маалыматтар айтылды. Мындай тажрыйбаларды колдонуу менен мыкты адистерди даярдаса болот деген окуучулар заманбап ыкмаларды дагы жайылтуу аракетинде. Алардын айтымында караганда медициналык жана ветеринардык кызматкерлер биргеликте иштөө менен аталган дартты дарылоодо жеңилдиктерди жарата алышат. Ошол зоонозный инфекцияларды алдын алууда бул ветеринарлар менен медицина кызматкерлери сөзсүз түрдө бирдикте иш алып барыш керек. Антпесе биз бул ооруну жеңе албайбыз. Мына ушул бруцеллез оорусуну мындан ары алдын алуу иш-чараларга көбүрөөк көңүл буруу, жакшы адистерди даярдоо жана академиялык мобилдүүлүктү чыңдоо боюнча ушул иш-чараны өткөрүп жатабыз. Калктын саламаттыгынын сак болушунда тамактануу дагы башкы орунга ээ экендиги талашсыз. Бул багытта өкмөт тараптан жыл өткөн сайын көңүл буруу жолго коюлган. Алып айтсак, Нарын облусу боюнча жалпы 141 орто мектеп бар болсо, анда билим алган окуучулардын саны 59 миңден ашуун. Алардын ичинен 23.607син 1 класстан 4 класска чейинки окуучулар түзүп, ысык тамак менен камсыз болушкан. Балдардын талаптагыдай өсүп чоңоюшуна карата ысык тамак менен камсыз кылуу иштери жыл өткөн сайын жолго коюлуп, алгылыктуу аракеттер ишке ашырылууда. Өкмөт тараптан бөлүнгөн 10 сомдук каражатка кошумча Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы жана азык-түлүк айыл чарба департаменти аркылуу АКШ эли тарабынан каражат берилүүдө. Бирок 17 мектепте абал башка мектептерде эмес дешет адистер. ПРОН тарабынан 74 мектепке берилет. Ал эми Мерске уюму тарабынан 40 мектеп, мындан сырткары 11 мектепке ата-энелердин жардамы менен жумасына 2 жолдон ысык тамак берилет. Ал эми калган ошондо 17 эле мектепке 10 сомдук булочка менен чай берилип атат. Эми бул 17 мектеп шарты начарыраак, суу кирбеген, типтүү эмес мектептерде. Ошондо бир почти 90%, 80ден ашык 90га жакын пайызы ысык тамак менен камсыз болду бүгүнкү күндө. Эми башка жаңылыктардан жолбун эт мышыктарды жок кылууга карата бүгүнтөн тарта иштер башталды. Нарын шаардык казынасынан жалпы 185 миң сом акча каражаты бөлүнүп, Нарын облустук мергенчилер жана балыкчылар коомунун союзу тарабынан эт мышыктарды атуу иштери бүгүн таң эрте башталды. Нарын облустук мергенчилер жана балыкчылар коомунун союзунун кызматкерлери тарабынан эт мышыктарды атуу иштери башталгандыктан көчөдөн чочулабай сак болуңуздар. Айрыкча эркен жүргөн эт мышыктардын жанынан балдарды уулак кармоо зарыл экендигин мергенчилер эскертишет. Бейшембе күнгө карата болуп өткөн окуялар жыйынтыкталды. Кайрадан эртеңки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.